Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» романынын 3 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Кыргыздарды тып-тыйпыл кырып салган Галдан Бошоктунун көңүлү жаркып, кубанычын жашыра албай турган чагында Жунгария жактан салып урган чабармандар эшик алдына келип түштү. Алар менен дароо бетме-бет сүйлөшүүгө хан шашкан жок. 3 күндөн бери жунгарлар ар кайсы жерге казан асып, ноёндору шарап ичип куунап жаткан кези болчу. Чоң кеминдин алкым чениндеги карагай чердин арасына Галдандын хан ордосу тигилген. Туш-тушунан баары сакчылар. Күмүштөй мөлтүрөгөн ала тууну баш кылып, 5 дүйнөнү кучагына бек кыскысы келет. 5 дүйнөнүн жалгыз ээси өзүммүн деп экиленет Галдан. Бир учурда көздөн учкан кыргыз жери таман алдында жатса оңойбу. Галданга каршылык көрсөтө турган азыр кыргыз ичинде кимиси бар? Тейиш 2 уулу менен кошо өлдү. Мындан кийин Галдан бүтүндөй кыргыз элинин жападан жалгыз ээси. Чабармандарды Сая Олуя жибергенин укканда хан кебелбей өргөөнү көздөй басты. Галдан азыр казак жерлеринин да ээси. Аны азыр эч ким күнөөлөй албайт. Чабармандар менен учурашып, хан өргөөгө кирип отурганда кечил кат сунду. Саянын өз колу менен жазган кат экенин тамгасынан улам таанып, аны ачып окугандан мурда Галдан тооп кылып катты ичинен окуп кирди да бир топко чейин унчукпай отура берди. Чабармандар суроо берген жок. Олуянын каты өтө эле кыска жазылыптыр. Бирок каттын мааниси өтө терең экен деп ичинен ойлоп коет. Душманды жеңип алуунун өзү да бактысыздык деген накыл сөз Будданын окуусунда кездешет. Бирок бул ыйык саптын ары жагында кандай маани бар эле? Эстен чыгып кеткенин карачы, дегендей бир топ ойлонду да таптым дегендей сүйүнүп кетти хан. Анан барып бул маанини өзүнчө толук кайталады. Душманды жеңип алуу жеңүүчүгө бакыт алып келбейт. Анткени жеңилген адамды бактысыз кылып койгон жеңүүчү эч убакта бактылуу болбойт. Менден салам айта баргыла Олуяга. Мен Бурхандын накылына каршы иш жасабайм. Каттын маанисин түшүндүм. Азиз меймандарды жакшылап сыйлагыла, деп коюп, аларды мейман үйгө жиберди. Жеңилген казак кыргыз ансыз деле бактысыз болуп турушат. Эгерде жеңиштин убайын көрүп, бактылуу жашайм десең, аман калган элди кыйнабагын, деп кеңеш берген экен Сая Олуя. Ойлоп отуруп, Галдан Бошокту күлдү. Будданын окуусу деле буйлаланган төөгө окшош. Ыгын таап кайда жетелесең, ошол жака кете берет. Мен элдин көзүнчө кыргыз казакты кыйнап өлтүрбөгүлө деп айтам. Бирок өлтүрүп жаткандарды көрмөксөнгө салбай жаным жокпу? Ошо күнү кечинде коломтого отту улуу жактырып коюп, Галдан Бошокту хан тойлоп жаткан кезинде эсине түшө калгандай үстүнө Байболот менен Кожомбердини чакыртты. Өргөөгө кирген далдайган 2 баатыр ханга салам берип ийилген соң Галдан отур дегендей боз үйдүн сол капталын көрсөттү. Жунгарлардын салтында жеңилген душманды боз үйдүн оң каптал жагына отургузбайт. 2 меймандын алдына бүкүлүү эт, тамак-аш жана шарап коюлгандан кийин жегиле, ичкиле дегендей баш ийкеди хан. Галдан Бошокту өзү отурган өргөөгө киргизип, тамак берип сыйлап жатканына караганда бизди өлтүрө койбос дегендей Байболот жанындагы агасы Кожомбердини карап алып, тартынбай тамак жеп жатканда мурда сүйлөшүп коюшса керек.
эки малай меймандардын колуна 2 көкөр кызыл арак карматты эле Байболот калмакча өтүндү. Ханым, биз мусулманбыз да, ичсек күнөөгө батабыз. Сүт алып келгиле, деп хан малайларга буйруду. Алып келинген сүттөн көкөрдөгү кызыл аракка куйдурган соң хан кытмыр күлдү. Менин кайнатам аппак хан кызыл аракка ушинтип сүт коштуруп иче берет. Мусулман дининде сүт кошулган аракты адал деп коюшат. Ичпей коюуга Байболотто айла калган жок. Ал көкөрдөгү аракты жармысына чейин бөксөртүп, Кожомбердини караса ал дагы токтолбой ичип жаткандай. Аракты аягына чейин түгөтө ичкиле, деп хан буйруду. Мас болуп калганда өлтүрсө мейли, кыйналбайбыз, деп Кожомбердини көкүткөн Байболот тартып койду. Баятан бери атан төөдөн чоң кыргыз баатырларын кызыга карап отурган хан, канча күндөн бери согушуп жүрсүңөр да, экөөңөр теңер өлмөк түгүл эч жериңерден жараат алган жоксуңар. Мунун кандай себеби бар? Деп Байболоттон сурады. Байболот мостойду. Мени Теңир колдоду, ханым. Сеничи? Деп хан Кожомбердиден сурады. Мени дагы Теңир колдоду. Аракка алдырган хан кытмыр күлдү. Силерди Теңир колдогон жок. Анда бизди ким колдоду дейсиз, ханым? Көрдүңүзбү, биз өлүп калмак тургай эч жерибизден жараат албай, сиздин алдыңызда шарап ичип отурабыз. Силерди мен колдодум. Экөөңөрдүн теңириңер мен болом. Бизди кантип колдодуңуз, хан? Сиздин көптөгөн жоокерлериңизди мойсодук. Алдыңызда тирүү турбашыбыз керек эле. Байболот тартынган жок. Суру ичине тарткан хан дагы кытмыр күлдү. Эмне үчүн экөөңөр тирүү калганыңардын сырын мен айтайын. Ал тургай Кожомберди көгөй менин бир тууган иним Гунжанды өлтүрүп таштады. Ошого карабай экөөңөр тең тирүү турасыңар, чынбы? Бул чындык, Азирети ханым, деди Байболот. Экөөңөрдүн теңириңер мен болом деп бекер айткан жокмун. Кызыл кыргын жүрүп жатканда сыртыңардан көз салып, эки кыргыз баатырды өлтүрмөк тургай жарадар кылбагыла деген буйрукту ноёндорго мен бергем. Ноёндор туура дегендей баш ийкешти. Байболот ишенбегендей таң калды. Эмне үчүн бизди аман сактап калдыңыз, ханым? Байболот баатыр, суу боюндагы акыркы согушта сага 200 жоокердин алы жетпей койду. Ошондо да чабарман жиберип, Байболотту өлтүрбөй тирүү алгыла деп буйругам. Эмне себептен дейсиңби? Сен мага элчи болуп келгенде эле жактыргам. Ата канат, ушул бурут эмнеликтен менин иним болуп калбады экен деп өкүнгөм. Экинчиден, мен сенин нагашыңмын. Андай болгон күндө сенин жарым каның калмак, мага жиенсиң. Байболот сөзгө уй түштү. Эгерде сен коркоктук кылып, өз кошунуңду таштап качып кетсең, ошол замат өлтүрмөкмүн. Душманда болсо баатырды сыйлаш керек. Тирүү калган силерди калмак баатырларына үлгү кылайын дедим. Мага качып келген кыргыздарды хан Тейиш башын алдыртып таштабадыбы? Мен аны хан катары сыйлап калдым. Чыккынчыны жаныңда алып жүргөн хандын башынан бак кетет. Кожомберди баатыр, сенин бабаң Солтонун агасы Көгөй бийдин да энеси калмак кызы деп уккам. Мен сага да нагаш болом. Эгерде менин ар бир ноёнум силерчилеп согушса, мен сөзсүз Кытайды алат элем. Биздин тагдыр кандай болот, ханым? Деп сурады бети ачылган Байболот. Сен өлбөйсүң, сен мага керексиң, деп күлдү хан. Мына бул Кожомберди Көгөйдүн тагдырын мен чечпейм. Жана аны өлөт, өлбөйт деп да айта албайм. Эмне үчүн, ханым? Деди Байболот. Ал менин иним Гунжанды өлтүрүп койду. Аны Эриөлдү өлтүрдү да. Андай болсо Эриөлдү Жангир султанды өлтүргөн Галдаманы Абылай султан мууздап койду го.
Абылай үчүн кыргыз жооп бербейт, ал казак да. Галдаманы Абылай султан өлтүрүп жатканда хан Тейиш дагы, сен дагы Байболот унчукпай туруп турсуңар го. Абылай кан ичер Тейиштин күйөө баласы эмес беле? Кой десе тилин алмак. Абылай үчүн биз кантип жооп беребиз, ханым? Ошондон кийин хан өргөөдө мелдешип арак ичишип, үлпөт улана берди. Салт боюнча хан ордодо арак ичип, мас болуп калгандарды эч ким айыпка тартпайт. Кайра мас болуп калган мейманды жакшы отурду дешип ыраазы болушат. Түн ортосу оогон кезде Галдан Байболотко карады. Байболот, сен менин мейманымсың. Бүгүн катын алып берип, өзүнчө өргөөгө киргизем. Кожомберди дагы бүгүн катын алат. Бул кандайча? Деди таң калган Байболот. Хан жооп бербестен, кирсин, чечейген, деп кыйкырды. Өргөөгө 20-лардан аша элек сулуу келин кирди. Чечейген, деди хан. Мына бул Бурут баатыры мындан ары сенин эриң болот. Келин Байболотту карап коюп мустойду. Хан, айткандан биз чыкмак белек. Бийкечтин аты Чечейгенби? Деп сурады Байболот. Чечейген Аюке хандын ноёнунун катыны эле. Ал Эдил жакка бараткан жерден колго түшүптүр. Тагдыр деген ушул. Эми кыргыз баатырына буйруп отурат. Байболот уялгандай жер карады. Байболот, сага ар бир айда бирден катын алып бердиртем, деп Галдан бошокту хан кытмыр күлдү. Байболот хандын айтканына ишенip-ишенбей маңыроо абалда эле. Өлүп калгандан көрө башка салганды көрөйүн деген ою бар. Калмактардын заңы ушундай болсо кантет элем дегендей мелтирейт. Ошол эле түнү Байболот менен Чечейген эрди катын болушуп бир өргөөдө калышкан. Аңкоо Байболот кытмыр Галдан хандын оюнда эмне балээ бар экенин адепке учурда түшүнгөн жок. Дагы бир жумадан кийин Галдан бошокту хан айлана тегеректеги кыргыздарга кошуп колго түшүшкөн туткундарды чакыртып, ноёндорунун көзүнчө жыйын курду. Анын жанында Байболот баатыр менен Кожомберди көгөй отурат. Жаак эттери түйүлүп, жаалдана жар салып жаткан хан кыргыздардан көзүн албайт. Үрөйү учкан эл да жер карайт. Хандын жарлыгын Байболот которуп берип жатты. Бул согушта кыргыз кошундары бүт кырылды. Калмактардан да чыгым көп. Мен 2,5 түмөндөн ашык жоокеримден ажырадым. Мунун баарына хан Тейиш күнөөлүү. Урушпай баш ийип бер десем макул болгон жок. Кыз алышып, кыз беришип, достошолу десем тилимди албады. Согушта өзү баш болуп 2 уулу өлдү. Миңдеген бейкүнөө баатырлардын, жоокерлердин убалына калбай мени укса болмок. Мен бүгүнтөн баштап кыргыздарга мунапыс берем. Эч кимден өч албайм, кек сактабайм. Биздин Тибеттеги Лай-ламадан өкүлдөр келишип, мына бул жерде чогулушка катышып отурушат. Алар менин жарлыгымды Сая уулуяга айта барышат. Биздин Буркандын ыйык насаатында душмандан өч албайт. Атасын өлтүргөнгө энесин алып беришет. Ошондуктан кыргыздар, силер дагы ойротторго кара санабай, ак кызмат өтөп бергиле. Мындан ары бүтүндөй Ала Тоо ичи ойрот жуңгарлардын менчиги деп эсептелет. Жыл сайын кыргыздар тапкан байлыгынын 3/1 бөлүгүн албан катары өз эркиңер менен төлөп турасыңар. Кимдин 3 кою, 10 жылкысы болсо бири меники. Айдаган эгиндин күздөгү түшүмүнүн 3/1 да биздики болот. Иледен тартып, Кеген, Каркыра менен 3 алматы жана Ысык көл бүт бойдон калмакка таандык. Чүй менен Таласты, Нарын Жумгал жакты калмак кыргыз аралаш жайлайт. Кимде ким менин жарлыгыма баш ийбей койсо, ага айоо жок. Өлүм жазасына тартылат.
Менин каарман ноёндорум Казактын Тооке ханында жеңип алган. Тооке мага кыңк этпей баш ийип берди эле, мен аны өлтүрткөн жокмун. Тооке хан мага кыз берип, кудалашканга макулдугун берди. Эртең казакка аттанамын, деп мактанып барып оюн улады. Мындан ары кыргыз баатырлары Байболот менен Көгөй Кожомберди ак үйлүү болуп менин ордомдо жашайт. Эгерде кыргыздар мага баш ийбей чатак чыгара турган болсо, Байболот менен Кожомбердинин башы алынат. Талкан бийдин эки уулу Бегиш менен Чегишти азыр эле туткундан бошотуп, элине жиберем. Калмак жайсандары коштоп барып элине түшүндүрсүн. Кыргыз ойрот мындан ары улагалаш жашаган бир эл болду. Талкан бийге айта баргыла. Коркпой үркпөй алдыма келип башын ийсин. Мен ага тийбейм, деп эки колун төбөсүнө коюп шертин бекитти. Дымыган кыргыздардын бугу чыгып, ошол эле күнү үй-үйлөрүнө тарашты да, Калмак ханынын шертине канчалык ишенерин билишпей, бирок өлүмдөн кутулуп баратканына сүйүнгөндөр да көп эле. Бу жардыгы аркылуу Галдан Бошокту хан Сая Олуянын сөзүн эки кылбай тургандыгын элчилер айта барышсын дегендей кыяз берип, кези келгенде эми бул тоолор менен Талаа өлкөсүнүн ханы катары керек жерде Тибеттик Далай-ламага кыр көрсөтөөрүн жүрөгүнө түйүп койгон. Кытай манжулардын Багды ханынан алтын күмүш баалуу бегиликти мол алган Далай-ламаны сыйлагандай түр көрсөткөн Жуңгар ханы казак-кыргызга кол салган болсо, анын каарына калбайын деп чындап чоочуган эле. Мындан ары Галдан алардан коркпойт. Эми тибеттиктер туу туткан Чин падышасын талкалоону санасынан чыгарбай, бирок бул сырын Галдан азырынча эч кимге ачкан жок. Туткундан аман-эсен бошоп келген уулдары Бегиш менен Чегиштен Байболоттун хан ордодо ак үйлүү калганын укканда, Талкан аябай сүйүндү да, эртеси эле тандамалуу күлүктөрүн баш кылып, бегиликти мол алган бойдон чоң кеминди көздөй жөнөдү. Жети суу жактагы казактарды көздөй жөнөгөн жаткан хан Талкандын келгенин угуп, аны дароо өргөөсүнө кабыл алып, бийдин уулу Байболотту да чакыртты. Хан Талкан менен сүйлөшүп отурганда Байболот баатыр тилмечтик кылган жок. Том дарыясы жакта жуңгарлар менен аралаш жашаган ак калмак атанган төөлөс жигит хандын сөзүн Талканга, Талкандын айтканын ханга шыпылдатып которуп берүүдө. Бий, мен сенин атаң Чаа баатыр жөнүндө кабарым бар. Билем, ал ойроттордун ашынган душманы болчу. Атаңдын ордуна бий болгон сен дагы бизди калмак деп жек көрөсүң. Хан Тейиште туу башы болуп, эр жеткен уулдарың менен бирге мага каршы чыксаң да жеңилип калдыңар. Баатыр уулуң Байболот менен кошо Бегиш Чегишиң туткундалды эле, мен эч бирин өлтүрткөн жокмун. Байболотту хан ордодо ак үйлүү кармап, ага катын алып бердим. Мындан ары сен менин букарам катары айтканымды эки кылба. Эгерде мага кайрадан каршы чыксаң, тукумуңду кырып таштайм. Сыйга сый, сыраякка бал, деп ийилди Талкан. Менин элимден мындан кийин эч кими ханга каршы турбайт. Аппали, деп хан кытмыр күлдү. Андай болсо элиңди аралап айтып чык. Ойроттордун ханы адилет экен деп калкка түшүндүр. Азирети хан, деди Талкан. Менин сөзүм чүйдөгү өзүмдүн солто элиме гана өтөт. Башка өрөөндөрдө жашаган кыргыздар тилимди албай коюшса, хан алдында уят болбоюн. Кыргыз жеринде мындан кийин жалаң ойрот өлкөсүнүн заңы өкүм сүрөт. Кимде ким баш ийгиси келбесе, алардын башы кетет. Хан, биз солто эли толук бойдон сизге баш ийебиз. Уулум Байболотту ордодо кармап жатыпсыз, ага рахмат, деди Талкан.
Мен Байболотко катын алып бердим. Бир жагынан бий, сен мага жезде болосуң. Байбичең Үрүмжан калмак кызы экенин билем. Кыргыз ичинде ойроттон аял алгандар көп, ханым. Ошон үчүн бир эл болуп чогуу жашайлык деп жатам. Эми Байболоттун өргөөсүнө кирип, жаңы келиндин колунан чай ичкин. Хандын алдынан тердеп араң чыккан Талкан Байболоттун өргөөсүнө киргенде калмак келин Талканга жүгүндө эле ичи жылган Талкан бий этегиңден жалгасын деп алкаганда чечейген «Рахмат ата» деди. Кыргызча билип калыптыр. Ыймандуу келин болот деп Талкан ыраазылык айтты. Жаңы келиндин колунан тамак жеп жатканда ата баланын кыргызча сүйлөшкөнүн түшүнгөндөй чечейген кээде күлүп коет. Бу ыймансыз чүрчүттөр алдап жаткан жокпу? Деп бүшүркөдү Талкан бий. Алдаса айлаганча, дагы Кудайга шүгүр, оңбогон чүрчүттөр өлтүрүп койгон жок. Чечейген Байболоттун кыргызча айтканын түшүнгөндөй ага калмакча жооп берди. Бошокту хан сени өлтүрбөйт, Байболот. Өлтүрмөк тургай ар жума сайын койнуңа жаңы катын салып берип жатпайбы? Келин кызгангандай күлдү. Атам экөөбүз сүйлөшкөндү кантип түшүндү капыр дегендей, Байболот андан ары атасы менен ачык сүйлөшкөн жок. Бирок чечейгенди өзү да жакшы көрүп калган болчу. Кантсе да Талкан бий элине санаасы тынып кайтты. Бий тунуулун жанындай көрчү. Бардык балдары бир тең, Байболот бир тең эле. Бегиш менен чегиштин коштоосунда 700 атчан калмак чүй өрөөнүн баштан аяк кыдырып, таласка чейин барып кайтышкан. Чакан кошунду хандын жакшы көргөн ноёну Гендер коштоп, ал айылдарды үймө-үй кыдырып, кошун үчүн тамак аш жана мал жандык, дан азык чогулткандан бөлөк ар үйдө 3 эркек бала болсо, бирөөнү кошун үчүн алып жатышты. 3 же 4 жаштын ортосундагы жаш балдар. Тили жаңыдан чыккан же чыга элек балдарды калмак кыргыз ортосу тынчыганда ордодо ак үйлүү кармайбыз дешип ата-энесин соороткон болушат. 1-2 айылда баламды ак үйлүүгө бербейм деп чуручуу чыгарышты эле. Аттан түшө калышкан Гендердин желдеттери эркектин кардын жара тартып, белин сындырып кетишти. Дагы бир жерде жаңжалчынын башын кылыч менен ыргыта чаап, бүкүлү денесин кескилеп, жанында жүргөн дөбөттөргө ыргытканын көргөн көпчүлүк калмактарга ооз ачмак тургай өйдө карай алышкан жок. Мындай мыкаачылыкты көргөн чүй эли калмактан ырайым күтпөш керек деген ойго келишип, ичтерине коргошундай уйган кек катты. Чоң кеминди боз кыроо каптай, кыш келер алдында Байболоттун аялы чечейген токулуу аттарды көрсөтүп, жашыл көлгө чейин бастырып келелик деп өтүндү. Жол ээн. Алардын сөзүнө жолтоо боло турган эч ким жок болгондуктан, менин боюмда бар, Байболот, деп бейкапар сүйлөдү. Жакшы болуптур, деди кебелбеген Байболот. 2-3 күндөн кийин экөөбүз коштошобуз. Сыягы көрүшпөй калабыз го. Келин кадимкидей кыргызча айтты. Байболот чоочуду. Сен кыргыз кызы белең. Чоң энем кыргыз эле. Кичинемден анын колунда өскөм. Мен ханга айтып, сени кетирбей алып калам, чечейген. Хан ага макул болбойт. Билген жоксуңарбы? Кожомберди экөөңөрдөн боюна бүткөн аялдарды дароо бөлүп кетип жатышпайбы? Ал эмнеси? Байболот таң калды. Кайда алып кетип жатышат? Аны мен билбейм. Байболот бүшүркөдү. Калмактардын ал эмне кылганы? Сыягы экөөңөрдөн боюна бүткөн аялдар эркек түрөсө, балдарды өзүнчө багып, баралына келгенде кыргызга каршы урушка даярдайт деп ойлойм. Эгерде сени эркек бала төрөсөң, атын Бекболот койгун. Аны билсе калмактар баланы да, мени да өлтүрүп коюшат. Аты Бекболот экенин калмактарга угузба. Баланын тили чыгып, эси кирген кезде атасы кыргыз экенин айта жүр.
Андан эмне пайда? Эр жеткенде өзүнүн кыргыз экенин сезсе, элин кырбас. Макул, Байболот. Мен эч жанга билгизбей уулумдун насили кыргыз, атасы Чаа бийдин небереси Байболот экенин айта жүрөйүн. Мүмкүн кулагына сиңер. Мен сага ыраазымын, чечейген. Мени калтыргын деп суранба. Кокус шекшип калса, экөөбүздү тең өлтүртүп коет Галдан Бошокту хан. Мен сени жанымдай көрүп калдым эле, чечейген. Мен дагы сага берилип калгам. Тагдырга айла барбы? Кыргызча билээриңди калмактарга угузба, деп Байболот ат жалына өбөктөй берип келиндин көзүнөн өптү. Айткандай эле 3-чү күнү чечейгенди бөлүп кетишип, Байболот жашаган өргөөгө жаңы келин киргизишти калмактар. Кийинки жылдын жай айы ичинде Галдан Бошокту хан тун кызы Буумду күйөөгө бермекчи болуп, ар элден кошулган көптөгөн конокторду тойго чакырды. Тойдун башында Галдандын кайын атасы Кашкария менен Турпандын ханы Аппак отурат. Ошондо чоң кеминдин ичине тигилген боз үйлөргө санат жетпей калды деп айтышчу. Боз үйлөрдүн баары кыргыздардыкы эле. Анткени кыргыз боз үйлөрү калмактардыкынан алда канча кооз жана ички жасалгалары да көрктүү боло турган. Галдандын башындагысы илгеркидей монголдук хандар кие турган киш терисинен жасалган бермети төгүлгөн аземдүү бөрк. Анын төбөсү менен тегерек чети жакут сыяктуу асыл таштар менен чоктолгон. Хандын үстүндөгү кийген жакасы туюк көгүш кызгылт чапан. Белинде курчанганы жибектен жасалган бото кур. Бир өрүм айдары далысынан ашып, Галдан канчалык каардуу көрүнөйүн десе деле болбой, ырайы күлүмсүрөй калып жатты. Анан калса тун кызын күйөөгө берип жаткан Галдандын сүйүнө турган жөнү бар. Анткени күйөө бала Көк Нордон 3000 кошун баштап келген Гендер мырза. Ал Көк Нордогу өтө эле таасирдүү Кошоот уруусунун тайчысы Бошоктунун уулу. Ал жоопкер катары кыргыздарды талкалоодо зор эрдик сиңирип, Галдандын жакшы көргөн бир тууган иниси Гунжан Кожомберди экөөнүн ортосундагы эриөлдө каза болгон соң, Гендер анын ордуна түмөн башы болгон. Ал жаа тартууда көзгө атар мерген жана согуш сырын мыкты билген баатыр катары таанылды да Галдандын туу туткан ноёндорунун бири болуп чыга келди. Галдан жакшы көргөн кызын кыргыз ханына же казак султанына берсем деп жүргөнүн Гендер уккан. Эми кыргыздарды жеңүүдө өзүнүн салымы чоң экенин сезген Гендер Боом кайда качат дегендей кебелбей жүргөн. Эгерде Гендер Боомго үйлөнсө, Галдан хан Көк Нордогу дүрбөң ойротторго кол сала албайт. Ошону менен катар кызын Гендерге берген соң Көк Норлуктар Галдандын таасиринен чыкпайт. Демек бул той жуңгар ойроттор менен Көк Норлуктардын башын кошууда мааниси чоң эле. Эки жака бөлүнүп, ортосу бирикпей турган жалпы ойроттор Боомго Гендер үйлөнсө кыйыр түрдө болсо да бирдиктүү мамлекет деп эсептелип, мындан ары жуңгар өлкөсү Манжу Кытай Багдыханынын чекесине чыккан чыйкан болоору чын эле. Ушундай купуя сырларды ичине бек сактаган Галдан тойду баштап салды. Той камы кызуу жүрүп жаткан кезде хан өзүнүн мыкты деген бакшыларын чакырып, 6-7 күнгө чейин асманды ачык кармап, күн жаадырбай коюуга күчүңөр жетеби? деп сураган. Асманды ачык кармап турууга биздин алыбыз жетпейт. Себеби ойроттор Бурханга сыйынып кеткени Көкө Теңир бизге таарынып калган, дешип тартынбай жооп беришти алар. Андай болсо, асманды ачык кармап туруучу бакшы жок экен да. Демек андай бакшы кыргыздардын гана ичинде бар турбайбы? деп ачууланган Галдан Бошокту хан дароо Байболотту чакыртты. Мен кызым Боомду эрге берген жатам, Байболот. Уктум, Азирети ханым.
Андай болсо, сенин мага жардамың керек болуп турат. Менин колумдан келе турган жардамбы, ханым? Келериң келет, бирок кууланып эле койбосоң. Ханым, мен сиздин кол алдыңызда ак үйлүү турган туткунмун. Хандын букарасы катары ак эмгегимди аябайм. Баракелде, деп кубанды хан. Буумдун тою 7 күнгө чейин созулат. Той бүткөнчө чоң кеминдин үстүндө бир да тамчы жаан жаабасын. Күн жаанчыл болуп калса, той бузулат. Кыргыз ичинде мыкты жайчы бакшылар бар дешти. Ал колдон келчү иш, ханым. 3 күндөн бери менин өргөөмдө дарымчы жайчы качып отурат. Мен аны атайы чакырткам. Көрдүңүзбү? 3 күндөн бери күн кашкайып тийип турат. Алып келгиле качы жайчыны, деп буйруду хан. Жетип келген качы 3 бүктөлө жүгүнүп хан алдында турат. Качы бакшы, кызымдын тою бүткөнчө күн жаадырбай коюу колуңдан келеби? Келет, ханым. Мына мен келгенден бери чүйдүн үстү ачык турат го. Асманды мен дубалап койгом. Ыраазы болгон хан качыдан сурады. Акыңа сен менден эмнен сурайсың? Биз дарымчылар бирөөгө эмгек кылсак, ага эч нерсе дооламай жок. Хан өзү билип бегилик кылса, биз ага каршылык кылбайбыз. Андай болсо, той бүткөндөн кийин мен сага калмактан тандап туруп сулуу кыз алып берем. Качы чоочуп кетти. Ханым, рахмат, мага өз катыным эле жетет. Хан күлдү. Качы, андай кыйын болсоң сен азыр мага бир өнөр көрсөтчү. Адегенде хан башы менен өзүм бир көрүп алайын. Ханым, сизге көрсөтөр өнөрүм көп эле бар, бирок сиздин каарыңызга калам деп корком. Ошончолук эле мага зыян кыла турган өнөрүбү? Жок, ал өнөр сизге зыян кылбайт, бирок аны хандын көзүнчө жасагандан ийменип жатам. Коркпой эле жасай бер. Мандаш урунуп хандын бет маңдайына отура калган качы бир азга ичинен дуба окуду да, анан галдан бошоктуну тиктеп отура берди. Хан дагы кирпик ирмеген жок. Ошондо качы обдула берип, хандын чапанынын ич жагындагы калтасын шыпырып алып, өз чөнтөгүнө салып койду. Бир маалда качы: "Ханым, менин өнөрүм бүттү", деди мулуюп. "Мен эч нерсе көргөн жокмун го. Жаныңыздагы калтада канча алтыныңыз бар эле? Карап көрбөйсүзбү?" деди качы дарымчы. Хан шашпай эки жан-жагын сыйпалап көрүп: "Жанымда калта жок болчу. Андай болгон соң алтын да жок эле." Качы өз чөнтөгүнөн алтын шыкалган калтаны алып чыгып, галдандын колуна карматты. Хан аябай таң калды. "Чын эле бул калта дагы, алтын дагы меники. Экөөбүз тиктешип отурдук эле. Сен кантип алып койдуң чөнтөгүмдөн?" "Ханым, мени жазага тарта көрбөңүз. Өзүңүз өтүнгөнүңүздөн кийин өнөр дегенди сизге көрсөтүп койдум." Оңбогон бурут, эгер кааласа бул алтындын баарын үйүнө алып кетмек деп ойлодубу, коштошуп эшикке чыгып бараткан качынын колуна бир ууч алтын карматты хан. Ошо бойдон буруттар мага кара санабайт деп ойлосо да, галдан Байболотту жанынан чыгарган жок. Галдан бошокту ханга улам үйүр алып, анын кеп кеңешине катыша калып жүргөн Байболот кантсе да хан мени өлтүрө койбос деген үмүт менен эли жеринин камын көрүп, анын келечеги жөнүндө ойлой баштаган. Хандын кызы Буумдун тоюнда кыргыздар күлүк чабыштан бөлөк элдер ортосунда чатак чыгаруучу оюн зоокторго катышпайбыз деп чечти да, атасы талканга күн мурунтан эле күлүгүңөрдү таптай кел деп айттырган. Кыргыздардын тойго таптап келген күлүгүн чаа кичинекей кезинде эле небереси Байболотко арнаган көк тулпар эле. Эртеси той башталды. Күлүктөр тойдун аяк ченинде чабылмак. Ага чейин тойдун көп түркүн оюн зоокторунун ичинен эр сайыш, төө чечмей, күрөш, жамбы атмайга окшогон түрлөрүн баштап жиберишкен. Тойдо чатак чыгып кетпес үчүн казак-кыргыз тарапты Байболот башкарат, деп жар салдырды Галдан хан.
Ошентип тойго келгендердин бүйүрүн кызыта турган оюн эр сайыш жарыяланганда казак-кыргыз тараптан эч ким чыккан жок. Калмак найзакери ары бери чапкылап, эч ким чыкпаса байгемди бер деп өпкөсүн чаап жүргөндө, алыскы Манжуриядан тойго келген наркачы найза көтөрүп чыгып, бир чай бышымга жетпей калмак баатырын аттан оодара сайып түшүрдү. Тойго келген манжурлар аз санда болгону менен анын артында Манжу Кытай Багды ханы турат. Ошондуктан чатак чыгарып, оюндун шартын бузбас үчүн Галдан хан даекчилер аркылуу манжуларга байгесин бердиртип койду. Күрөшкө келгенде дөөдөй калмак ортого чыгып, бет келгенин көтөрө чаап, ага эч ким түшпөй койгондо балбаныңар жокпу деп хан Байболотту көкүттү. Ханым, бизде балбандар көп эле бар, бирок күрөшкө чыккан жерде намыс ойготуп кетет. Намыс алдыргысы келбеген кыргыз балбаны сиздин балбанды жыгып койсо, той үстүндө ойроттор ыза болуп калат деп корком. Оюндан от чыгат деп кыргыз бекер айтпайт. Күрөшкө сен өзүң гана түшпөгүн, калган балбандарың меникин жыга албайт. Ортого опол тоодой көгөй Кожомберди чыкты. Белдерине жоолук байланбай, бири-биринин билектерин эзип, буттан алышып, айтор коюн колтук алышууга калмак жеткирген жок. Кээде ал букача челип, бут менен тээп, Кожомбердинин айласын кетирип жатканда, ал «Я Кудай» деп оң колдон бери тартып туруп, таптак көтөрүп баратып, калмакты жерге уруп таштады. Ал чокусу менен барып аяктай ташка тийген экен, ошол бойдон эсине келе албай дароо жан берди. Атайын өлтүрүш үчүн ташты мээлеп чокусунан чапты деп ханга чаап келип даттанып жатышты даекчилер. Галдан кебелбегендей түр кылса да, Байболотко өктөө айтты. Байболот баатыр, өткөндө Кожомберди көгөй жакшы көргөн иним Түмөн башы Гунжанды өлтүрдү эле, бүгүн минтип жандай көргөн баатырымды жайлап салды. Эмне кылайын? Ханым, эри өлдө эрегиште кокустук боло берет турбайбы? Кожомбердини мен өлтүрткүм келбейт. Мейли, дагы бир жолу тагдырын сынап көрсүн, деп кулагына шыбырады. 12 канат керегелерди бири-бирине 3-4 каттап таңып, бийиктигинен эч ким секирип чыкпагандай кылып дагы таңышты да, темир тордогу жапайы жолборсту алып чыгышты. Эл ичи чуручу. Кожомберди жолборс менен колунда куралы жок кармаша турган болду. Муну түшүнгөн Кожомберди, качаба, эң кур дегенде менин сол колумду каруума чейин таар менен таңып бер, деди. Качы Кожомбердинин колун таңып болоору менен аны даекчилер сыртка чыгарбай коюшту эле. Качы жолборстон көзүн албай ичинен дуба окуй берди. Мына ошондо жолборс оозун ачып жиберип, ортого секирип чыкканда, даекчи керегенин башынан өйдө качып чыкты. Жолборстун көзү жайнайт. Ал тегерегиндеги көп эл менен иши жоктой, жыла басып Кожомбердиге жетпей, боору менен жата калып, куйругу менен жер чапкылайт. Мына азыр кол салат деген эл журт дымыды. Кожомберди жолборстон көзүн албай, ал качан секирип келип, өзүн алкымдан алаарда, сол колун анын оозуна тыгып жиберип, көтөрүп чаап, куйругунан толгоюн деп ойлогон. Жолборстун үнү адамдын жүрөгүн түшүрөт. Мына ушул жерден жолборс көз ирмемге жеткирбей, Кожомбердиге секиргенде, ал сол колун жырткычтын оозуна тыгып жиберип, жерге чапты да, анын куйругунан кармап, жерге жыккан боюнча бир бутун анын жонунан койду эле, жолборс козголгон жок. Жолборс экөө үйүр алыша түшкөн Кожомберди эми оң колун анын башына коюп акырын сылайт. Жолборс мышыктай мемиреп, козголгусу келбей жата берди. Сырттагы ызы чуудан кулак тунат. Байге Кожомбердиники, аны кое бер, деп кыйкырып жатышкан эле эл. Мына ошондо Кожомберди, кана баатыр, эми экөөбүз достошуп алдык. Кир күпкөңө, деп буйруду.
Ошол замат жолборс темир торго кире качып, Кожомберди анын оозун жаап койду. Окуя Галдан хандын көңүлүн кирдетти. Бул эмне балекет, буруттардын бир колдоочусу барбы? Дегендей санаасы санга бөлүнөт. 20 чакты малай күпкөнү сүйрөп кетишкенден кийин ажыдарды алып келип кое бергиле, деп буйруду эле. Бир топ калмактар керегенин ичине чийгалап жиберишкенден кийин күпкөчөгө 12 кулачтай ажыдарды алып келишти. Бул өзү киши өлтүргөнгө маш болгон үйрөтүлгөн ажыдаар болчу. Эми коркпой эле кой, деди качы Кожомбердиге. Ажыдаар көнгөн адаты боюнча жай жылып келип, адамдын бүткөн боюна оролоор замат анын алкымын кысып, муунтуп жатып өлтүрөт дешти. Ажыдаар улам башын көтөрүп, Кожомбердини көздөй жакындап келатканда, качы дарымчы дуба окуп, ажыдаар менен арбашып кирди. Бир чай кайнамга жетпеген убакыттын ичинде белчесине чейин башын көтөргөн ажыдаар качыны тиктеген боюнча ыргалып, бир орундан жылбайт. Арбап, матап койгон жылаанды тиктеп коюп, качы дарымчы эми көктү тиктеген бойдон оозун кыбыратып дуба окуп, чоң кеминдин үстүнө бирин сериндеп бүркүттөр учуп келе баштады да асман бетин бербей калды. Ошондо эл журт бул эмнеси деп аялдаганча көктү жарган кара барчын жерди көздөй шук-шурулуп келип, ыргалган жылаанды илген боюнча асманга көтөрүлүп кетти. Жылаан куйругу менен улам абаны жирей чапкылап, бүркүттүн карааны ак карлуу тоону карай кирип жок болду. Мындай сыйкырды көрбөгөн калмактардын үрөйү учту. Мына ошондо калмак бакшылар чуу салып, жуңгарлар бурканга сыйынып кеткени биздин башыбыздан сыймык кетти. Көкө теңир бизге таарынып калган. Андыктан бизге курмандык керек деп Галдандын айласын кетиришти эле. Ушуну эле күтүп тургандай, чалгыла бурутту курмандыкка, деп буйруду. Калмактар жетип келишип, Кожомберди көгөйдү бел курчоосуна чейин чечиндирген соң, эки колун артына кайрып туруп, керегеге бекем таңып ташташты да, анын жанында бакшылар так түйүлө бийлешип, көк теңирге сыйынышып болгон соң, аны курмандыкка чалуу башталды. Алардын ар биринин колунда канжар, орок, шиш, аларда отко кып-кызыл боло ысытылган. Чачтары үксүйгөн, желмугуздай болгон бакшылар кыйкырып келип, бири Кожомбердини сайып өтсө, экинчиси терисин тирүүлөй сыйрып, эттерин тирүүлөй кескилеп жатышты. Мынчалык мыкаачылыкка чыдай албаган Кожомберди: "Байболот, айт ханга, кыйнабай тез өлтүрүшсүн", деп жалынды. Кожомбердинин азабын эч ким көрбөгөндөй калың эл дуулдап, бакшылар так секирип рахатка батып жатканда, онтугун Кожомбердини көздөй талкан бий акырын басып келип: "Чыдагын, бир боорум, аз калды. Мына бир аздан кийин бейишке барасың", деп соороткон болду да, анан көз ачып жумгандын ортосунда анын жүрөгүнө канжарды малып алды. Жүрөгүнө 3 жолу таамай сайылган канжардан кийин Кожомбердинин башы шылкдей түшкөн. Төлөңгүттөр талканды курчай калып, кол салмакчы болгондо Галдан бошокту хан: "Бийге тийбегиле, ал көгөй Кожомбердини курмандыкка өз колу менен чалды. Бул өлүмгө биздин тиешебиз жок", деп кыйкырды. Тойдун акыркы күндөрүндө күлүк чабыш башталып, аттар айдалып кетип жатканда, Галдан кайрадан буйрук жарыялады. Кимде-ким чыгып келаткан күлүктүн жолун тосуп, тизеге чаап адеп бузса, анын башы алынат. Болжогондой 3-чү күнү түш ой, аттар келатат. Биринчи күлүк көрүндү, экинчиси көрүндү, деп калк чуручуу түшүп жатканда, марага Байболоттун көк тулпары жетип келди. Көзүнүн жашы куюлган Байболот атын жандай чаап келип: "Ханым, байге кут болсун, күлүгүңүз чыкты", деп сүйүнчүлөдү. Байболотту карап Галдан бошокту хан: "Баатыр, чыгып келген күлүк сеники эмеспи? Меники экинчи болуп келди го", деди нааразылыгын жашырбай.
Азирети ханым, күлүк меники болгону менен мен сиздин букараңызмын. Демек байге баш оту менен сиздики. Мага соогат берсеңиз эле жетет, деди Байболот кебелбейт. Кыргыз баатырынын мындай айкөлдүгүнө Галдан аябай ыраазы болуп, Байболотко 50 жылкы тартуулады да, ошол эле жерден аны бүтүндөй кыргызга хан деп жарыя салды. Боом кыздын тою өтөөрү менен Галдан Бошокту хан өзү отурган өргөөгө Байболотту чакыртты да ырайы жайнап: "Кел, кыргыз ханы, төргө өт", деп сыпаа өтүндү. Киши менен жолуккан сайын сурдангандан башканы билбеген Калмак ханы бүгүн өзгөчө жайдар эле. "Хан деп мени өзүнчө шылдыңдап жатат го", деп ичинен бушайман болгон Байболот керегенин сол жак капталына барып отура калды. "Эртеңден баштап гендер экөөбүз казак элине мейманчылап баратабыз. Сени да өзүм менен кошо ала кетейин дедим эле, бирок сага өтө жоопкерчиликтүү иш тапшыра турган болуп калдым", деп кокусунан тымыды. Арбашып жаткансып Байболот хандан көзүн албайт. Ысык көл менен чүйдү туташтырган капчыгайды кыргыздар бөөм деп атайт экенсиңер. Мен сурамжылап билдим. Бөө деген кыргызча жаман сөз турбайбы? Андыктан мындан ары бөөм, боом капчыгай деп аталат. Мына ушул күндөн баштап ал тар капчыгайдын аты Боом. Боом менин тун кызымдын аты экенин жакшы билесиң. Анын тоюнда күлүгүң чыгып, эстүү иш баштадың. Болсун ханым. Биз аны Боом деп эле атай беребиз. Бөөм капчыгайы Боом аталса эң сонун. Байболот кадимкидей кубанды. Ыраазы болгон хан кебин улады. Тар капчыгайыңар биротоло Боом аталып калышы үчүн сенин жардамың керек, Байболот хан. Бу жолу Галдан Бошокту негедир Байболотту мыскылдаганын билгизген жок. Бир 10 күнгө жеткирбей кетменчот, күрөк жарак дегендин баарын даярдап алып, Боом капчыгайы аркылуу атчан жөө дебей, мейли арабачаны болсун, адам кенен кесири каттай турган жол чабышыбыз керек. Эртеңден баштап кыргыз калмак усталары жапа-тырмак дөөтүканаларын иштетип, жол чабууга жарай турган курал жасоого киришсин. Боом капчыгайынын ичиндеги жолду чаап бүткөнгө чейинки жумушту бүт бойдон сен өзүң жетектейсиң. Сага өйдү карап, тил албаганды каалаганыңдай жазала. Жооп котарт. Жолду бөгөгөн үйдөй, койдой таштар жыш жатат. Алардын түбүн копшоп, ой чуңкурларга тоголотуп таштагандан кийин жолдун таманына майда шагылдан төктүр. Кум шагыл тегерек четиңерде толуп жатпайбы? Мындан бөлөк дарыянын мерчемдүү жерлерине Карагайдан аштап көпүрө салдыр. Көпүрө аркылуу 3-4 атчан катар чаап өткөндөй болсун. Айтор бул өзү көпчүлүктүн элдин пайдасы үчүн жасалчу иш. Айтканыңыз жакшы демилге экен, ханым. Мен бул ишти аягына чейин чыгарам, деди Байболот дилгирлик менен. Жол салып, дарыяга көпүрө салган адам соопко калат. Кыргыз менен калмактын ынтымагын чыңдай турган соопкерчиликтин демилгеси өзүңүздөн чыкты. Эл журттун алкышына ээ болосуз. Иштин демилгечи сизсиз. Аткаруучу биз, ханым. Айтканыңызды ойдогудай аткарууга аракеттенем. Андай болсо, Байболот, сага жардам бериш үчүн 3000ден ашык кашкарлыкты бөлүп койдум. Кашкарлыктардын тамак ашы, кол жарагы бүт бойдон өздөрүнөн болот. Сен өзүң кыргыз тараптан канча киши алып чыгасың? Деп хан мисирее тиктеди. Кыргыздардан деле 2000ге жакын адам алып чыгабыз. Бул жагынан камсанабаңыз, ханым. Билем, уккам, деди Галдан жылмайып. Сенин чоң атаң Чаа баатыр чүйдүн баш аягына 10дон ашык алыш каздырып, суу чыгарган дешет. Алыш салууну ал ашар деп атаптыр. Көрдүм. Чүйдө аштыктан мол экен. Ошондуктан Боом жолунда 1 жылдын ичинде ашар жолу менен бүтүрөлүк. Жолду бүтүрүш үчүн сага канча убакыт керек? Хан Байболотту сынагандай тиктеди. Сиз өзүңүз болжогондой 1 жылда бүтүрөбүз, ханым. Быйыл эле бүтүрө салгыла деп айтпайын. Бирок эмдиги жылкы коңур күзгө чейин жол чабылып бүтсүн.
Байболот кебелген жок. Бүтүрөбүз, ханым. Байболот, мен сага ойроттордон көмөкчү берсем, калк нааразылык кылат. Ойроттор жер казып эгин айдашпайт. Аны жаман жорук катары билишет. Ханым, мындан ашык адамдын кереги жок. Андан ашыгы ашка жүк, башка жүк болуп калар. Кыргыздардын тамак ашы бүт бойдон өз мойнуңда. Антпесек бизге тамак ашты ким бермегеле? Деди Байболот чын дилинен. Ошо бойдон боом жолу жөнүндөгү сөз бүтүп, хан отурган боз үйгө ысык эт, аш менен кошо кызыл арактар алып келинди. Байболот мырза ичпейм деп кылыктанган жок. 10 күнчө мезгил өтпөй, боом аталган жаңы капчыгайдын ичи кымгуут түшүп эле калды. Атасынын көрү, акыры жүрүп жерибизден калмак деле куулар. Жол жүрүп эле өзүбүздө калат деп жанын сабаган Байболот жол чабуу ишине баш оту менен киришип кеткен болчу. Жеке Байболот биякта калсын. Боом жолун казууга бүтүндөй чүйлүк кыргыздар жапа турбак киришип кетти. Жол чабуу иши кызуу башталгандан бери капчыгайдын ичинде өйдө төмөн чапкылап, боом келин кетпейт. Өзгөчө Байболотту имерчиктей туш келген жерден ага жоодурай карап тийише кетет да, такай тамак аш ташып келип, аны сыйлаган болот. Сыр алдырбаган Байболот дилгир келин, боомго өтө сый, ары хандын кызы катары андан ийменгендей түр көрсөтөт. Керели кечке иш менен алагды болуп жаны тынбаган ал кээде үйдөй таштардын түбүн казып копшугандан кийин кыл аркандар менен өгүздөргө сүйрөтүп, кээде нечен жүздөгөн адамдардын тобу аны ойду көздөй кулатышат. Жол чабуунун башында такай Кытай кыбачылары турду. Алар жолчулардын ишинен кылдай кыйкым табышса, Байболотко дароо арызданышат. Деги эле кытайлар өтө кыйкымчыл. Өзү кошо аралаша иштеп кеткен Байболот жалпы жумуштан өөн кетирген жок. Бу ыкчам жол башчынын кыраакылыгына жана иштермандыгына кытайлар адегенде эле тан берип, кези келген жерден боом менен сүйлөшө калышса, аны жерге сууга жугузбай макташып, анын алып келбетине суктанганын жашыра алышпай таң калышат. Ошентип капчыгайга көлөкө түшүп, иңир коюлаганда боом келин Байболоттун жанынан чыкпай айланчыктай берчү болду. Боомдун ушул жоругу Байболотко караманча жакпады. Эптеп болсо да бир шылтоо таап, хандын кызына жолубой качкысы келген Байболот өз аракетинен эч нерсе чыкпасын билгенде, айласы куруй мунун эмне билгени бар деп бүшүркөп жүргөн кезинде, боом бир күнү кечинде мени коктудан өйдө чатырга дейре узатып кой деп калды. Байкаса хандын кызы жан жөкөрлөрү жок жалгыз калыптыр. Эркек келинге жок дей алмак беле. Экөө кер тобулго чаты аркылуу өйдө көздөй катар бастырып келатышат. Курулай жерден каткырып боом өтө эле жайдары. Кырга чыга бергенде толгон ай көрүндү да, колоттун орто ченинен бүлбүлдөгөн жибек чатыр көрүндү. Эртелгеч жакын арага жол жүргөндө тигилчү жалгыз чатыр боомдуку экен. Чатырдын тегерегинен 2-3 кенизек кыздардан бөлөк эч ким көрүнбөйт. Боомдун бул жоругун жамандык катары түшүнгөн Байболоттун жүрөгү кадимкидей опкоолжуду. Кантет эле, тагдырга айла жок. Ылайым хандан кайра тартпаган алп Байболот бу жолу сулуу келинден коркуп жатканын карачы. Сойлогон жылаандай добуш чыгарбаган эки келин лып жетип келип, аттарды тизгинден ала жетелеп баратканда, менин атымды отко кое бергиле. Жакында кетем, деди Байболот. Деди да өз атын тизгинден алып, долоного аса байлап таштады. Чатырдын туш-тушунда жаркырап шам күйүп турат. Чатыр ичине тамак аш менен кошо кызыл арак алып киришкенде, тамак жеп, шарап ичип, куунамак тургай баатыр жигит ордолуу жылаандын уюгуна киргендей, жүрөгү сыздай өзүнчө эле кейип жатты. Байболот оозуна талкан куюп алгандай унчукпайт. Ал сүйлөбөгөндөн кийин хан кызы да эмне дээрин билбей, кандайдыр ортолор муздап турган кезде кенизек келин бир чоң кесе кызыл шарапты Байболоттун колуна карматты. Ал шарапты ичмек тургай тамак татпай отурганын билсе да, боом: "Кызыл шарапты алып коюңуз, баатыр. Ханайымды тоотпосо ал таарынып калат да", деп өтүндү.
Жүрөгүмө тамак бара турган эмес, бугум. Сиз менен жалгыз отуруп шарап ичкеним одоно жорок болор. Билинип калсачы, же мени өлтүргүңүз келип турабы? Кур бекерден коркпоңуз, Баатыр. Кулда кулак жок, күңдө тил жок. Бүгүнкү түн экөөбүзгө буйруган турат. Тартынбай кенен кесири бел чечип отуруңуз. Мен сизди көксөп жүрчүмүн. Байболот муңайды. Шорума калган турасыз, ханайым. Эркек киши да сиздей болобу? Мен келин башым менен сиздин алдыңызга төгүлүп жатсам, неден чоочуйсуз? Боом, деди жалоорган Байболот. Сиздей асыл сулуунун колун эле кармап өлгөн эрде не арман? Бирок мен хандын букарасымын. Андыктан анын тузуна кара санагым келбейт. Эгерде хан шекшип, сиздин күйөөңүз билип калса эле, анда мен өлбөдүмбү? Ансыз деле Бошокту хандын менин артымдан аңдытып койгон тыңчылары бар. Бүгүнкү түндү эч кимге билгизбейбиз, Баатыр. Кыңыр иш 40 жылда билинет, ханыша. Кыргызда макал бар. Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууру кылба. Сизди ээрчип келгенимди жол казгандар көрүп турду да. Менин жашагым келет. Ансыз да хан мени далай жолу өлүмдөн сактап калды. Баатыр Ойрот элинде кызынын жазгырылганын атасы көрөмөксөнгө салып коет. Тамак ичпесеңиз да колуңуздагы шарапты алып коюңузчу. Байболот Баатыр аргасыздан күлдү. Ханайым, мен сизге бир тамсил айтып берейин, угасызбы? Ошондон кийин мени кыстабай каласыз. Угайын, айта бериңиз. Индустардын тоолорунда бир кечил адам жашаптыр. Ак динге берилген кечил 30дан ашкан кезинде ыйык буркандын сүлдөсү бараскадан төмөн түшүп келатып адашып калат. Кеч кирип кетип, жол таба албай өлө турган болуп араң келатса, бир асканын түбүнөн жарык чыгып от көрүнөт. Сүйүнүп кетип жетип барса, жалгыз үй турат дейт. Үйгө кирсе, эң эле сулуу жалгыз бой аял отурган экен. Жаш кечилди көрүп, аял дагы аябай сүйүнөт. Жакшы болбодубу? Күйөөм бир айдан бери шаарлап кетип, үйгө келе элек. Ал түндө аябай коркчумун, деп тамак ашын жайнатып, кечилдин алдына шарап коет да, бүгүн экөөбүз бир төшөктө чогуу жатабыз, дейт түз эле. Рахмат, тамак ичип курсагымды тойгузуп алайын. Бирок мен шарап ичпейм, ал күнөө болот. Сенин койнуңа да жатпайм. Анда да күнөөгө батам, деп көшөрүптүр. Анда аял кечилге карап, бүгүн мен сага 3 шарт коем. Ошол 3 шартымдын бирөөсүн аткарышың керек. Болбосо менин үйүмдөн соо чыкпайсың, деп кылыч менен канжарды көрсөтөт. Байкаса аял кечилге жаманчылык кылуудан баш тарта турган көрүнбөйт. Аны сезген кечил аялдан сурайт. Айткын, кандай шартың бар? Анда аял кечилге айтыптыр. Эгерде менин койнума жатпасаң, шарап ичесиң. Эгер шарап ичүүнү күнөө десең, анда тетиги улагада байланып турган улакты союп таштап кете бер. Мен сенин жолуңду тозбойм, дейт. Ырас, кечил үчүн бул 3 шарт бирдей чоң күнөө эле. Андыктан ойлонуп отуруп кечил айтылган 3 шарттын бирөөнү аткарууну чечет да, улакты мууздап тирүү жанды өлтүрүү дегенден өткөн чоң күнөө жок. Ал эми кечил башы менен аялдын койнунда жатып калса, ал дагы чоң күнөө. Ошондуктан Будда менин бир күнөөмдү акыры кечирер деп шарап ичүүнү тандап алат. Анан шараптан адегенде бир чөйчөк ичет. Анан табити каалап, экинчисин, үчүнчүсүн иче берип мас болуп калат да, баягы сулуу аялды кучактай жыгылыптыр. Таң атканда көзүн ачып, арылбас күнөөгө батканын билген кечил, ачуусуна чыдабай улагада байланып турган тирүү улакты мууздап салып качып кеткен экен. Боом келин аябай күлдү да, андай болсо күнөөнүн жеңил эле шарап ичүү экен. Кана, шарапты тартып жибериңиз, деп өтүндү. Байболот Кенизек келиндин колундагы шарап куюлган көөкөрдү колуна алган бойдон шимирип койду да, дагы экинчи көөкөрдү сурады. Анан үчүнчүсүн катары менен шимирип таштаган Алп Баатыр ордунан туруп, боомду белинен ие бек кучактап, моокуму канганча өптү да сыртка атып чыгып,
атына минген бойдон ойду көздөй чаап кетти. Оозунан жемин алдырган калтардай мант койгон боом бийкеч ыйлап отуруп калган, дейт. Ошондон кийин ал Байболотко жолобой калыптыр.